Жалкоолукту жеңүү. Сизге дем күч бере турган шаңдуу ырларды угуңуз. Иш учурунда өзүңүзгө жаккан шаңдуу ырларды угуңуз. Компьютер же телефонуңуздагы негизги сүрөттү туура тандаңыз. Ал сүрөттөр сиздин кайсы максат менен баратканыңызды түшүндүрүп, эске салып турсун. Көп акча табууну кааласаңыз, акчанын же болбосо түрдүү схемалардын сүрөтүн коюп алыңыз. Ал эми акыл менен ойлонууну талап кылган сүрөттөр сиздин ой жүгүртүүңүздөн улам жаңыланып турат. Сизге коркунучтуу болгон нерселерди атайын жазап көрүңүз. Мисалы, эртең менен саат 6-да турам деп өзүңүзгө шарт коюңуз. Капыстан кеч туруп калчу болсоңуз, анда өзүңүздү айып пул салыңыз да аны жакын адамдарыңызга берип туруңуз. Бирөөгө өтө кымбат баадагы белек алып берип коюңуз. Капчыгыңыз үчүн оңойго турбаса да мейли, бирок бул абал сизди умтулууга жетелейт жана акча табууга каалооңузду бекемделе баштайт. Же болбосо бирөөгө карызга акча бериңиз. Жардамга чынында муктаж болуп турган адамга да кайрылышыңыз. Мындайча айтканда, мурда чоочулап жүргөн нерсени жасай билчү чоң жыйынтык берет. Өзүңүздү жыйынтыктар үчүн сыйлаганды унутпаңыз. Ишиңди жаса да кеңири эс ал демекчи, өзүңүздү дем алуу менен гана сыйлап койбой, ар кандай белектер менен кубантыңыз. Бирок бир гана талап менен. Белектер мыкты жыйынтык үчүн гана берилиши керек. Эч качан өзүңүздү буйруса болот деп да алдабаңыз. Жаңы идеяларды ойлоп табууга аракет кылыңыз. Кээде жаңы идеялар умтулууну нөлдөн баштап так чукуга чейин жогорулатат. Канчалык көп идея издесеңиз, сиз ошончолук максаттарыңызды ишке ашуусуна жол табасыз. Өзүңүзгө көзөмөлдү катуулатыңыз. Пландарыңызды тактап алган соң, өзүңүзгө болгон көзөмөлдү күчөтүңүз да өзүңүздөн чыныгы өзгөрүүнү көрүшүңүз зарыл. Жасачу иштердин тизмеси болгону да жакшы. Аткарылган жумуштарды атайын белги менен белгилеп, майда аткарылбай калган иштерди да аткарылды деп белгилеп салуудан алыс болуңуз. Ушул эрежелерди так сактасаңыз, анда сиз албетте жалкоолуктан арыласыз. Видеонун аягына чейин көргөндөн соң лайк басып жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Бизде дайыма кызыктуу маалыматтар жана акыркы жаңылыктар. Видео тууралуу ой-пикирлериңиздер жаралса, комментарийге калтырыңыз.